Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен биз информатика сабагын үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы гипертекстик программалоо тилдери жөнүндө түшүнүк жана HTML тили менен таанышуу. Бүгүнкү сабактын максаты HTML тили жөнүндө түшүнүк аласыңар, веб барагынын структурасы, барактын структурасын түзгөн негизги тегтер. HTML тили Британ окумуштуусу Тим Бернерс-Ли тарабынан 86-91 жылдар аралыгында иштелип чыгарылып, 93-жылы негизделген. Алгач ал илимий техникалык документтерди өз ара алмашуу үчүн тил катары түзүлгөн. Бирок убакыттын өтүшү менен HTML мультимедиалык жана графикалык кооздоо жагына да өтүп кеткен. HTML пайда болгондон баштап дайыма толукталып келет. Башкача айтканда, төмөнкү версияларын мисал келтирсек болот. Балдар, силер көрүп жаткандай эле HTML1, HTML2 жана HTML5ке чейинки жана башка версиялары бар. Жана ошондой эле ушул версиялардын чыккан жылдары. Бул жактан силер көрүп турасыңар. HTML тилин жайылтып өнүктүрүш үчүн KS, JavaScript, PHP сыяктуу программалоонун тилдери иштелип чыгып, бул тилдердин жардамы менен форманы, таблицаны, фреймди жана башка элементтерди камтыган динамикалык веб барактарды түзүүгө мүмкүн болгон. Эми балдар, HTML документи кантип түзүлөт? HTML документи ар түрдүү тексттик редакторлордун же атайын HTML редакторлордун жардамы менен түзүлөт. HTML документи кадимки файл, анын негизинде берилиштерди форматтоонун эрежелерин аныктоочу атайын дескрипторлор, тегтер жатат. HTML тилиндеги программанын коду кадимки тексттик файл, ошондуктан аны блокнотто жазуу баардыгынан жөнөкөй. Документтин структурасы. Эми балдар, силер бул жерден браузерлерди көрүп турасыңар. HTML документи ушул браузерлер менен сакталат. Веб-браузер документти алганда, анын тегтери боюнча документтин түзүлүшүн аныктайт. Эми балдар, эки принцип бар. Эмне жана кантип. Балдар, мисалы биз биринчи үйүбүздү пландасак, эмне кылуу керек деген суроодо биринчи үй болобу же мекеме болобу, ошонун биринчи пландалышын жана элестетүүсүн силер элестетесиңер. Андан кийин ошол үйдүн кантип салыш керек, ага эмне каражат керек, эмне строй материал керек, кантип кылышым керек деп ошонун үстүндө ойлоносуңар. Ошондой эле балдар, HTML программасында дагы сайт түзөрдө дагы биринчи сайттын структурасын, кандай сайт болуш керек, эмне кылышым керек деген суроонун үстүндө иштейсиңер. Андан кийин ошону кантип жазайын, ушул сайтты кантип түзөм, ошонун үстүндө иштелет. Тегтер жана атрибуттар. Тег бул жазылуучу, текстти белгилөөчү HTML тилинин коду. Бардык тегтер символу менен башталып, символу менен аяктайт. Ар бир тег атрибуттардан турушу мүмкүн. Ачылуучу тегден кийин тегдин ичиндеги бардык маалыматтар жайгашат. HTML документинин коду аяктоочу же жабылуучу тег менен бүтөт. Аяктоочу же жабылуучу тег жантык сызык менен башталат. Тегтерди жазууда чоң жана кичине тамгалардын регистри эске алынбайт. Бирок документтин маалыматтарынан айырмаланып туруш үчүн тегтер көбүнчө чоң тамгалар менен жазылат. Атрибуттар. Атрибуттар бул бири-биринен жана тегтен пробел менен бөлүнүп туруучу кошумча башкаруучу сөздөр. Атрибуттарды тегтердин мааниге ээ болгон касиеттеринин аттары десек да болот. Атрибуттар жалаң гана ачылуучу тегтерде болот, ал эми аяктоочу тегтерде болбойт. Кээ бир атрибуттар барабар белгисинен кийин берилүүчү конкреттүү мааниге ээ. Буга чейин атрибуттардын маанилери тырмакчага алынып жазылчу, ал эми азыр көп учурда тырмакчага албай эле жазууга болот.
барактын структурасын түзгөн негизги тектер. HTML теги документте кездешүүчү эң биринчи тег болуп эсептелет. Ал веб-браузерге документ HTML тилинде жазылгандыгын билдирет. HTML тегдери документтин контейнерлерин түзөт. Кийинки тег балдар head теги документ түзүлүшү боюнча эки бөлүккө бөлүнөт. Баштапкы жана негизги же документтин телосу болуп, документтин баштапкы бөлүгү head тегдеринин ичинде жайгашат. Ал эми негизги бөлүгү body тегдеринин ичинде жайланышат. Ошондой эле балдар title теги тегдеринин ичинде бир гана тег title жайланышат. Анда документтердин башталышын, атын, темасын камтыган текст жазылат. Body теги документтин телосу body тегдеринин ичинде жайланышат. Бул документтин, текстин графикалык маалыматтарын камтыган негизги бөлүгү. Ачылуучу жана жабылуучу body тегдеринин ичинде документке керектелүүчү бардык тегдер жазылат. Body теги колдонуучуларга документтин негизги бөлүгүн көрсөтүү үчүн пайдаланылат. Балдар, эми бул жерде айтылып атат ачылуучу тег жана жабылуучу тег деп. Балдар, мисалы title теги ачылганда title деп жазылат. Ал эми жабылганда сөзсүз түрдө title'дын алдына моундай болгон жантык дроп белги коюлат. Бул жабылуучу тег болуп эсептелет. Эми балдар, силер бул жерден HTML тегдерин көрүп турасыңар бул сүрөттөн. Андан кийин балдар, гамбургерди көрүп турасыңар, Бул гамбургерди жасаш үчүн балдар бизге сөзсүз түрдө гамбургердин наны керек биринчи. Ошондой эле балдар, бул HTML программасында дагы, HTML программасында сайт түзүүдө дагы сөзсүз түрдө бизге балдар HTML теги керек. Ошондой эле балдар, HTML тегинин жабылуучу теги керек. Бул жантык белги менен HTML теги жабылат. Ошондой эле балдар, ал эми калган бөлүктөрүндө, мисалы балдар, биз гамбургердин ортосуна каалаган нерсебизди өзүбүздүн табитибизге жараша жазап алсак болот. Ошондой эле балдар, бул программада дагы каалаган маалыматтарды киргизе алсак болот. Каалаган сайтыбыздын өңүн өзгөртө алсак болот. Ошол эле сайтыбызга программа түзгөндө сүрөт киргизсек болот, таблица түзсөк болот, дагы жана башка көп деген маалыматтарды биз киргизе алабыз. Эми балдар, үйгө тапшырма. Өтүлгөн теманы окуу, конспекти кылуу жана кызматчы сөздөрдү жаттоо. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта калгыла.